Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кече түндө бизге кабар түшкөн. Ушундай төө ашууда, ушундай абал катуу жаралган. Себеби машиналар сыйгыланып, жолдун тайгактыгынан улам бири-бирин сүзүшүп өтө орчундуу окуялар болду. Албетте сиздер зимний баллондорду жаңылап жана ошондой эле септерди алганда унутпаңыздар. Ушул видеоролик көпчүлүк айдоочуларга кыргыз элибизге жетип барыш үчүн бир дана лайкыңызды аябай таратып коюңуздар. WhatsApp тармактардан жана башка тармактардан болушунча поделиться кылып таратыңыздар. Жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгурочонду басканды унутпаңыздар. Москвада кыргызстандык жаран метродо кара терилүү кишиге кол салды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери жаңжал болгон жерге ыкчам жетип, шектүүлөрдү эки кыргызстандыкты кармашкан. Биринчиси дагы экинчиси дагы чырдын себебин түшүндүрө алган жок. Ал эми кара терилүү адам кыргыз жараны ага эмне себептен кол салганын түшүнбөгөндүгүн, кыргыз жарандары маса болду экенин гана айткан. Көбөлөр кыргызстандык мигрант кара терилүү кишини кантип жерге тоголото түрткөнүн видеого тартып алган. Окуяга көп болгондор жаңжалды токтотушкан. Бул факты боюнча кылмыш иш козголуп, тергөө иштери жүрүүдө.